Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде курма кошулган эң эле оңой пирогтордун бири. Бизге керектүү азыктар: 3 жумурткага 1 чымчым туз кошуп, миксердин жардамы менен же вилка менен деле бир аз көбүртө чалып алабыз. Ошондой эле 250 грамм кумшекерди кошуп, кумшекер эригенче чалабыз. Болжол менен 7-8 мүнөттөй. Ал эми пирог жумшак болуш үчүн 2 аш кашыктай каймак кошобуз. Үйдүн же дүкөндүн каймагы айырмасы жок. Жана 100 грамм ак майды же маргаринди эритип куябыз. Ошондой эле ак майдын ордуна кадимки эле өсүмдүк майын да колдонсок болот. Миксердин төмөнкү ылдамдыгында жөн гана аралаштырып алабыз. Кургак казыктарды болсо сөзсүз түрдө электен өткөрүп алабыз. Бул жерде жогорку сорттогу ундан 300 грамм, 1 чай кашык көптүргүч жана 1 пачка ванилин коштум. Ошондой эле кааласаңыз чай кашыктын учуна бир аз корица да кошуп койсок болот. Корицанын өзүнүн өзгөчө жыты жана даамы бар. Аны кошкондо камырыбыздын өңү дагы бир аз өзгөрөт. Бардыгын эми жөн гана аралаштырып алабыз. Аягында курмаларды чарчы туурап кошобуз. Бул жерде эзилген курмалар абдан таттуу, ширелүү болуп жакшы болот. Данектеринен сөзсүз түрдө тазалап, жөн гана камырыбызга аралаштырып коебуз. Пирогду бышырган форманын түбүн жана капталдарын ак май менен майлайбыз. Май эритилген эмес, жумшак ак май болушу керек. Ошондо камырды куюп бышырганда түбүнө жабышпай жакшы бышат. Ошондой эле форма жөнүндө дагы көптөгөн суроолор болот. Бул атайын ысыкты көтөргөн, атайын духовканын формасы. Эгер сизде чоң лист болсо, анда камыр бир аз жайылып, албетте пирогубуз ичке жука болуп калышы мүмкүн. Андыктан жаканыраак идишке куюп бышырганыбыз оң. Формамдын диаметри меники 28 сантиметр, 180 градуста, эми болжол менен 25-30 мүнөттөй бышырабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшеребиз. Эгер ортосуна салганда кургак чыкса, демек бышты. Андан кийин мен духовканы өчүрүп, дагы ичинде эшигин ачып 10 мүнөттөй коюп койдум. Бул жерде менде бир аз кумшекердин упасы калган экен. Лимондун ширесинен сыгып, пирогдун бетин майлап койдум. Албетте милдеттүү эмес. Кааласаңыз жөн гана шоколадты эритип куйсак болот. Ошондой эле каймакка кумшекерди аралаштырып туруп, крем катары үстүнө куюп койсок дагы болот. Бирок эч кандай креми жок деле. Эзилген куурмаларыбыз пирогду нымдуу кылып, жумшак болуп, сонун болот. Сөзсүз түрдө сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.